СТВ каналынын кабарчылары тарабынан даярдалган жаңылыктар топтому менен мен Нурай Кайратова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун онлайн сессиясына катышты. Чүй облусунун жардамга муктаж жарандары үчүн Кытайдан гуманитардык жардам келди. Кыргызстан туризмдин өлкөсү, ички туризмди өнүктүрүүгө бел байлаган жаратман жаштар. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бүгүн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин видеоконференция форматындагы сессиясына катышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Уюмдун мындан аркы ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттыруу, кеңештин жана ЖККнын уставдык органдарынын сессияларынын чечимдеринин ишке ашырылышынын жүрүшү, ЖККга мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык кызматташуусун мындан ары бекемдөө маселелери талкууланды. Иш-чарага Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстандын президенттери жана Армения Республикасынын премьер-министри Николь Пашинян, ошондой эле ЖККнын башкы катчысы Станислав Зайс катышты. Алыскы аймактарда жашаган жарандарга автоматташтырылган мамлекеттик тейлөөнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча ишти күчөтүү зарыл. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшанбек Саберов түндүк электрондук өз ара аракеттешүү борбору мамлекеттик ишканасына барган учурда билдирди. Түндүк мамлекеттик ишканасынын директору Нурия Кутнаева түндүк электрондук өз ара аракеттешүү борбору тарабынан 2 жылдын аралыгында жасалган иштер боюнча маалымат берди. Вице-премьер-министр санариптештирүү натыйжалуу ишке ашыруу мамлекеттин өнүгүшүнүн негизги фактору экенин белгиледи. Муну менен катар Равшан Саберов санариптештирүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыты экенин баса белгиледи. Дүйнөдө заманбап технологиялардын алкагында бүгүнкү күндө биз дагы бул кагаз жана документация, мурдагы жанагы учет, контролду биз бардыгын мындай компьютеризация кылып, бүгүнкү күндө ошо цифровизациянын алкагында ушуну менен алып барышыбыз керек да. Борбор Азия мамлекеттеринин арасында биз бүгүнкү күндө мындай алдыңкы саптарда санариптештирүүнү алып кетип атабыз да. Ушунун алкагында мына санарип аймак бар, түндүк, мына ошол эле мезгилде УНА, ГРС, мунун бардыгы мындайчасын айтканда байланыштырып, бири-бири менен мындай жакшылап байланыш боло турган болсо, экономия времени. Ошол эле мезгилде биз бүгүнкү күндө кагаз документ оборотту азайтып, бардыгыбыз мындайчасын айтканда заманбап технологиялардын арты менен мамлекет мындай жашап калат да. Кыргызстанда бир суткада коронавирус 335 адамдан табылып, 2 бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, оору жугузгандардын көбү Бишкекте жана Чүй облусунда. Ошондой эле учурда 478 адам коронавирустан айыгып чыкты. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2651 бейтап, үй шартында 3600 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 73513 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 65189 киши айыгып чыкса, 1277 адам каза болду. Бүгүн Чүй облусунун калкы үчүн Кытай Эл Республикасынын провинцияларынан гуманитардык жардам келди. Аны облустук мамлекеттик администрациясынын кызматкерлери аймактагы бардык район шаарларга тең бөлүп беришти. Кененирээк кийинки материалда. Чүй облусу Кытай Эл Республикасындагы негизги 2 провинция менен достук мамилени түптөгөн. Коронавирус пандемиясынан улам Хубей жана Нэнси провинциялары Чүй облусуна медициналык коргонуу каражаттарынан жардам көрсөтүштү. Биринчи провинциядан бул 30 000 бет каптар келди. Ал эми экинчи Хубей провинциясынан 20 бет кап жана 2000 бул баягы врачтарга өзүнүн коргоочу кийимдери келди. Биз буларды жаңы алып, азыр эми өзүбүз ушул райондорго, биздин бардык 8 районго жана Токмок шаарына ошол жердин ылайык мукташтыгына жараша бөлүп бердик. Азыр ошолорду алып кетип атат. Мен ойлойм, бул дагы болсо ушундай кыйын кырдаалда бири-бирибизге көрсөткөн жардамдын бир жакшы жөрөлгөсү болуп атат. Ошондуктан ошол Кытай Эл Республикасына, анын ичинде ошол провинциялардын жетекчилерине жалпы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Чүй областындагы ыйгарымдуу өкүлүнүн атынан жана аппараттын атынан жана элибиздин атынан ыраазычылык билдирип коебуз. Жакында эле Токмок шаарында облус
облустук деңгээлдеги жугуштуу оорулар бөлүмү ачылган. Анда облус аймагында ар кандай жугуштуу ооруларга кабылган бейтаптар келе алат. Азыр ал ооруканада 130дан ашык адам дарыланып жатат. Бүгүнкү коргонуу каражаттары аталган мекеменин дарыгерлери үчүн берилет. Токмок шаарынын эпидемиялык абалы азыр туруктуу. Негизи 130 киши деп жатканы бул Токмок шаарында атайын жугуштуу оорулардын бөлүмү деген бул Чүй областтык маанидеги бөлүм. Ошон үчүн биякта 47 кишиси же 50% Токмок шаарынын тургундары, калгандары Чүй облусунан келген, башка райондордон келген адамдар жатышат. Келген гуманитардык жардам Чүй облусундагы райондорго тең бөлүндү. Ар бирине 6,5 миң даана бет кап, 250 даана жеке коргонуучу кийимден тийди. Биз азыр бул жардамды алып, Сагат району боюнча оперативдүү штаб иштеп жатат. Оперативдүү штаб менен кеңешип, биз муну баягы гуманитар жардамды туура бөлүштүргөнгө аракет кылабыз. Учурда Сагат районунда 21 мамлекеттик мектеп жана 5 жеке менчик мектеп ишке кирип, реалдуу режимде окуп жатышат. Ал жакты дагы байкап, анан кийин үй бүлөлүк дарыгерлер борборун карап, ошондой эле Сагат аймактык ооруканасын караштырып, анан ушул гуманитардык жардамды туура бөлүштүргөнгө аракет кылып, туура бөлүштүрүп беребиз. Бүгүнкү күндө облус аймагында эпидемиологиялык абал туруктуу, анткени менен вирусту жугузуп алуу коркунучу да жогору. Мындан улам ар бир адам жеке гигиенаны, аралыкты сактап, коюлган талаптарды так аткаруу менен коронавирустун жайылышына бөгөт коюлат. Мунара Кадырдин кызы, Улукбек Азизбеков, СТВ. Бишкектеги ынтымак сейил багынын курулушунда мыйзам бузуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2019-2020 жылдар аралыгында Бишкек шаарынын мэриясынын айрым кызмат адамдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган. Алар тиешелүү долбоордук сметалык иш кагаздары жок курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Ошондой эле материалдардын айрым аткарылган иштердин баалары негизсиз жогорулатылган. Мындан тышкары талаптарга жооп бербеген сынактын катышуучулары жеңүүчү деп табылып, курулуш иштерине керектеле турган материалды сатып алуу боюнча негизсиз келишимдер түзүлүп, мамлекетке чоң өлчөмдө зыян келтирилген. Бул фактылар 24 ноябрда Жазык кодексинин 234 жана 320 беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Кыргызстандын аймагында 50 миңге жакын этникалык кыргыз жашайт. Тарыхый мекенине кайтып келген боордоштордун көйгөйлөрү кыргыз жарандарынан 2 эсе көп. Бүгүн алар атайын жыйын өткөрүшүп, өздөрүнүн орчундуу маселелерин талкуулашты. Этникалык кыргыздардын көйгөйлөрүнүн алдыңкы сабында Кыргызстандын жарандыгын алуу маселеси турат. Атуулдук алууда бир катар кыйынчылыктар катталып, Кыргызстандын жарандыгын ала албай же кайрылман статусуна ээ боло албай убара тартышууда. Ата-энеси көп жыл мурун атуулдук алып Кыргызстанда жашап жаткан күндө дагы алардын балдары ушул Кыргыз Республикасында мектептерде окуп жаткан болсо дагы 18 жаштан кийин гана атуулдук ала алат деген норманын кирип калгандыгы, ал эми биздин кыргыз жарандары Кыргыз Республикасында жашап жаткан кыргызстандык титулдук кыргыздар 16 жашынан баштап паспорт ала алышат. Бул болсо андан ары окууга тапшырганга, ОРТ тесттен өткөнгө жана башка укуктук иштерин кылганга тоскоолдук жаратып жатат. Ошондуктан ушул маселени эң биринчи маселе ушул балдардын 16 жашынан баштап туруп эле ата-энеси кыргыздык атуулдугу болсо жарандык алуу укугун тездетүү маселесин ушу биринчи караш керек экен деген мен ушундай ой кетип атат. Мындан улам ар кандай мамлекеттик социалдык кызмат көрсөтүүлөрдө, медициналык жардам алууда да оорчулуктар жаралат. Учурдагы Кыргызстандагы кырдаалга байланыштуу иштеп жаткан Конституциялык кеңешме кайрылмандар үчүн да жеңилдиктерди карап, баш мыйзамга өзгөртүү киргизсе деген пикирлерин билдиришет. Бүгүн баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип атат. Биздин каалообуз ушул улутташтарыбыз, мекендештерибизге
бир өзгөчө жеңилдиктер кирсе конституцияда баш мыйзамыбызда, анткени Кыргызстанда башка улуттар же башка элдер келип жарандык албайт же Кыргызстанды өнүктүрүп жашайын дебейт. Негизинен башка жерден башка элде жашап аткан, бөтөн элде жашап аткан этникалык кыргыздарыбыз Кыргызстанга тарыхый мекенине келип жашайын дейттер. Ошолорго өзгөчө жеңилдик болуш керек. Ал эми эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Тажикстан, Өзбекстан менен чек аралар март айында жабылган. Ошондон бери этникалык кыргыздар ал жактагы туугандарына, үй бүлөсүнө каттай албай жатат. Бүгүнкү күндө аялы тиякта калып, күйөөсү бул жакта калгандар бар да. 3 ай 4 ай пандемияны күтүп туруп өтө албай жүргөндөр бар. Эми чек арада азыр бир бизнес болуп калды да, 14-18 миңге жеткирип туруп таксисттер нелегально өткөрүп атат. Нелегально өткөрүп атып, ал жакка Тажикстанга баргандарды кыйнап атат. Сен чек ара жабып кантип өттүң деп. Анткени ал бир тууганы каза болгон, же апасы ооруп калган, аргасыздан барып атат да. Ошуга бийликтен суранат элек. Бүгүнкү күндө тез аранын ичинде чечип берсин. Маалымат үчүн айта кетсек, Өзбекстанда 385 миң, Тажикстанда 56 миң, Ооганстанда 2 миң, Түркияда 3230, Кытайда 189 миң 300 кыргыз жашайт. Мунара Кадырдин кызы, Улукбек Азизбеков, СТВ. Акыркы жылдары өлкөдө туризм тармагы өнүгүп, өз нугуна түшүп баратканы байкалууда. Анын ичинен кыштын илеңи сезилип, кар жааганда чет элдиктер байма-бай келип, өлкөнүн ак кар жаткан тоолоруна эс алып кетишчи. Бул жылы эпидемиологиялык абалга байланыштуу туристтер дээрлик жок дегени менен ички туризмди өнүктүрүүгө бел байлаган кыргыз жаштарынан учугубуз кур эмес. It's harder to climb down. Чыңгыз Абдиназаров 3 жылдан бери Кыргызстандын туризмин өнүктүрүп, өлкөдөгү көз жоосун алган кооз жайларды аныктап эс алууга өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө Бишкек жана Чүй облусунун аймагындагы Көлтөр, Актүз, Орловка өңдү эс алуучу жайларга бир күндүк тур уюштуруп келет. Кооз жерлерди биз разведкага чыгабыз. Разведкага чыгып, өз алдынча достор менен барып, ошол жерлерди изилдеп, көрүп келип, бул жактан мисалы бул тоон ашкандан кийин эмнени көрсөк болот, бул тоодон кийин эмне бар, кандай көл бар, ал көлдүн аты эмне, анан ал көл кайсы маалда тоңот же болбосо ал көлдүн аталышы кандайча аталып калган, ушундай кызыктарга байланыштуу да. Ушундай. Эң биринчи биз бара турган жерди өзүбүз изилдеп келебиз. Эгерде бир күндүк турга чыга турган болсо, бир күндүк турлар эң эле арзаны 400 сомдон башталат. 400 сомдон 800 сом, 1000 сомго чейин ар кандай болот. Туризм өлкөнүн экономикасына салым кошкон кирешелүү тармактардын бири. Тарыхый жана маданий мурастар, бири-биринен өткөн кызыктуу жыл мезгилдери, ден соолукту чыңдоо борборлору, тоо койнуна эс алуу жана башка туризмдин тармактарына көңүл буруп, шарт түзүлсө өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң салым кошулат. Ал үчүн туризм департаменти жыйынтыктуу иш алып барууда. Туризм чөйрөсүндө жагымдуу шарттарды түзүү жана Кыргызстандын имиджин жогорулатуу болуп эсептелет эмеспи? Ошондуктан биз жеке туризм секторунда иштеген ишкерлер менен бир топ эле иштерди алып барабыз. Туризмди өнүктүрүү, чогуу өнүктүрүү багытындачы. Анан биз өзүңүздөр билесиздер, бизде деген туризмдин түрү өтө көп. Ден соолукту чыңдоо туризминен баштап, окуялуу туризмге чейин, экологиялык туризмге чейин, ошондой эле жана гастрономиялык туризмибиз бар, ишкер туризм деп коебуз. Андан сырткары бир топ туризмди өнүктүрүү үчүн биздин региондорго басым жасоочу бир топ долбоорлорубуз бар. Бул азыр долбоорлорду ишке ашырууга кириштик. Бул Ысык көл облусу боюнча 5 туристтик сервистик борборлорду куруу. Жакын арада аталган департамент кышкы эс алуунун расмий ачылышын уюштурганы турат. Башка өлкөнүн жарандары келүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо дагы, жергиликтүүлөр келип, кышкы туризмдин башталышын чогуу ачсак дейт Кыял Кенжематова. Санитардык талаптарды аткарылышын биз талап кылып атабыз. Анан буюрса жакынкы күндөрдө кышкы туризмдин ачылышын расмий түрдө даярдап өткөрөбүз деген үмүттөрүбүз чоң. Буюрса жакын аралыктарда бул иш-чараны өткөрөбүз, даярданып атабыз азыр. Эми салттан калбайлы деп аябай аракет кылдык, себеби кышкы туризм дагы бизге абдан мындай дарамети чоң дагы. Эми Союз кезинде өзүңүздөр билесиздер, Союз кезинде альпинисттер келип
башка спортсмендер келип биякта бизде мындай машыгууларын өткөрүүчү жай да бизде эми мейлүүн климат дегендейчи. Ошондуктан азыр эми кышкы туризмде эс алуунун убактысы мына башталды да. Буюрса кар жаады, мына тоолорубузга кар түштү. Биз жакында эле айтып атканбыз, кар түшсө эле мына азыр кышкы туризмдин расмий ачылышын жасайбыз депчи. Кошумчаласак, дүйнөлүк Passion Passport коому Кыргызстанды 20 мыкты туристтик аймактардын катарына кошкон. Ошондой эле британиялык туристтер коому окуяларга бай, туризм үчүн мыкты делген 5 өлкөнүн ичине киргизген. Нурай Кайратова, Самат Асанбай уулу, СТВ. Кара Бура районунун Бакайыр айыл аймагындагы Кекел дыйкан чарбасынын алма багынын жалпы аянты 11 гектардан ашат. Аталган баг аянттын түптөө үчүн жеке ишкер Кенжебек Дубашев 15 миллион сом акча каражатын сарптаган. Ишкер эми жаз алды менен 1,5 гектар жерге муздаткыч курууну көздөп жатат. Багбандын багы менен өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү жеринде таанышып, ишкердин аракетин колдоого алуу зарылчылыгын белгиледи. Мындай ири баг аянттын түптөө ишкерди ак эмгек маңдай терин талап кылды. Бул 11 гектар аянтты ээлеген Кекел дыйкан чарбасынын Байыш атындагы алма көчөттөрүнүн отургузулганына 3 жыл болду. Мында 10 гектар аянтта алма көчөттөрү, ал эми 1 гектар жерине кокон гиляс тигилген. Анан барыбыз эле бирге будай алчак, чөп айдадык, эчтеке албай, суу жок да. Кийин вообще суу тартыш болуп кетти. Анан айла жок ушу бакка өттүк да. Анан сүйлөшүп, скважина кылдырып, тештирип, анан алманы алып келип тигип, 2018-жылы тигилген көчөт. Анан капельный решениясын башка ирригатор деген фирмалар эметип берди. Анан 2020-да буйруз алып калабыз дегенбиз. Анан тилекке каршы күчү куруп кетти да. Анан Кудайга шүгүр, эми 2021-ге дайындалып атабыз. Облус башчысы Айбек Бузурманкулов аталган баг аянты менен жеринде таанышып, багбан менен баарылашып ыраазычылыгын билдирди. Анткени какыраган кайракы жерди жашылдандырып, эмгек кылуу ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Эң негизгиси биз ошо алма, алча, кара өрүк тиккиле деп атабыз да. Тик үчүн бизден бир эле аракет керек, мамлекеттен колдоо керек. Ал кандай колдоо? Мына өзүңүздөр көргөндө мына бүгүнкү алма бак 11 гектар жер экен. Адам ушу кайракы жер, суу чыкпаган жерден 111 метрдеги скважина кылып суу чыгарып, тамчылатып сугаруу менен ушунча гектар жер алманы өздөштүрүп атат. Ошону 11 гектар болбосо деле, мисалы үчүн 1 гектар алма тиксек болот да. Ошого тамчылатып сугарын киргизели, жерден суу чыгарайлы. Мамлекет тараптан Кудай буйруса бул нерселерге өтө көңүл бурулат. Багбан Кенжебек Дубашев Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан 15 миллион сом насыя алып иш баштаган. Былтыркы жылы алма бак түшүмүн берет деп күтүп жатканда суук эрте түшүп үшүк алып кеткенин билдирди. Ал эми быйыл кошумча дагы 1,5 гектар жерге муздаткыч курууну пландап жатат. Эми дагы келечекте мына жерге биз 1,5 гектар жер алганбыз, ушул жерге холодильник курсак деп атабыз. Холодильникти ошо Орус Кыргыз өнүктүрүү фондуна азыр Айбек мырзага да айттым, кайрылдык, жардам беребиз деп атат. Ошону холодильник болуп калса, мына бактын үстүндө жер алып эле ошол жакка сактап, анан кымбатыраак сатканга дыйкандарга да битке өзүбүзгө да жакшы болот да. Багбан алманы үшүктөн коргоочу атайын жабдууну сатып алган. Эгерде аба ырайын маалымдоочу кызмат үшүк жүрөрүн билдирсе, бул жабдууну шамал соккон жерге коюп койсо, андан чыккан түтүн алманы үшүктөн коргоорун айтат. Жеке ишкерлерди, багбандарды ар тараптуу колдоо зарылчылыгын бул күнкү жолугушууда Айбек Бузурманкулов баса белгиледи. Андыктан бизнес баштайм же болбосо баг аянтын түптөйм деген ишкерлер болсо, жергиликтүү бийлик финансы консультациялык колдоо мүмкүнчүлүктөрү бар экенин билдирет. Айгерим Дүйшөбаева, Чыңгыз Бокошов, Урмат Догдурбеков, Кара Бура району. Дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктардын топтому программаны улантат. НАТОнун тышкы иштер министрлери Альянстын Афганистандагы мындан аркы ролун талкуулап жатышат. Айрым талдоочулар АКШ өз контингентинин ири бөлүгүн чыгарса, Альянска Афган жергесиндеги миссиясын улантуу кыйын болоорун айтышат. Онлайн жыйындын алдынан НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Альянс кыйын тандоого туш болуп жатканын билдирди. Эл аралык контингент Афганистандан чыгарылса,
өлкө эл аралык террордук уюмдар баш бааналаган жерге айланышы ыктымал. Ал эми кала берсе миссиянын мөөнөтү узарып кетет жана зомбулук кайрадан күчөшү мүмкүн. Согуштан кийин Тоолуу Карабахта тынч жашоо кадимкисиндей уланууда. Эл өз үйлөрүнө кайтып келип, дүкөндөр иштеп, коомдук транспорт каттап, жашоочулар коопсуздук үчүн коркпой көчөгө сейилдеп чыга баштады. Андан сырткары мектептер эшигин ачып төрөтүү да ишин баштаган. Эми ымыркайлар төрөлүүдө. Эл жашаган башка жерлерде да инфратүзүмдү калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Кытайдын Чанъэ 5 космостук аппараты айга конду. Космостук аппарат анда 2 күн болуп ай кыртышын чогултат. Миссия ийгиликтүү аякталса, Кытай акыркы 44 жылдан бери айдагы геологиялык үлгүнү ташыган долбоорду ишке ашырган алгачкы мамлекет болуп калат. Мындай миссияны 1960-жылдардын аягында жана 1970-жылдардын башында АКШ менен СССР да ишке ашырган. Ошондон бери көптөгөн өлкөлөрдүн планетологдору айдан жаңы үлгүлөрдү күтүп келишет. Бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып, 50ден ашык китепкана 40 миңге жакын жаңы адабият менен толукталды. Жаштардын демилгеси менен башталган саамалык негизинен өлкөнүн алыскы аймактарында жандуу жүрдү. Быйыл пандемияга байланыштуу убактылуу токтоп калган, эми болсо кайрадан долбоорду улантып, жаңы нукта иш алып баруу максаты турат. Кененирээк кийинки материалда. Бир адамдан бир китеп долбоорунун демилгечилери жана ыктыярчылары Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков менен жолугушту. Анда буга чейин аткарылган иштер жөнүндө сөз болуп, алдыда ишке ашыра турчу максаттар аныкталды. Элди китеп окууга үндөгөн долбоор кыска убакыт аралыгында чоң ийгиликтерге жетишкендиги талашсыз. Кудай буйрса бул башы бар, аягы жок долбоор да. Эмнесиптен дегенде кээ бир проектлер бар, мисалы Россиянын КВН деген оюну канча жылдан бери келатат. Бул болсо абдан перспективалуу, анткени элдин руханий, анан интеллектуалдык дараметин көрүнгөсүн байытуудагы өтө маанилүү долбоор. Биз эми азыр кээде сотка менен дос болуп атабыз, кээде бир оюндар менен дос болуп атабыз, кээде туура эмес инсандар менен дос болуп атабыз. Бул долбоордун максаты адам менен китепти дос кылуу. Китеп менен дос болсоң, китеп сага бүт жакшы сыпаттар берет. Ичинде анын сөз байлык бар, накыл бар дегендей, насаат бар. Аталган долбоорго бир адам бир же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип өз салымын кошо алган. Чогулган китептерди уюштуруучулар белгиленген аймакка салтанаттуу түрдө кайтарымсыз негизде тапшырып келишкен. Саамалыктын арты менен өлкөдөгү 100гө жакын китепкана жаңы китептер менен толукталган. Азыр дагы мындай китептер Кыргызстанда саналуу эле да, мындай кара келгендечи. Жалпы адамды кызыктырып тарта турганчы. Эми басылып чыгып атат, басмаканалар жандана баштады. Эми ошого Кудай буйрса жакшы пландар бекитип атабыз. Анан өтө көп пландарды баягы айта бериш кажет эмес, качан ишке ашырганда анан буйрса көп болсун. Жалпы жолун алып карай келген албетте маселе бар, көйгөйлөр бар дегендей. Анан бирок жакшы жагына чуркай берсек, уланта берсек, буйрса жакшы болот. Долбоордун ийгиликтүү болушуна салым кошкон ыктыярчылар министр менен жолугушууда түрдүү сунуштарын айтышты. Маселен, китепканаларды китеп менен гана камсыздап койбостон, ал жерде окурмандар үчүн жагымдуу шарттарды түзүү. Ошондой эле китеп сүйүүчүлөр арасында сынактарды уюштуруп, автоунаа сыяктуу баалуу белектерди тапшыруу каралууда. Акыл жаштан асыл таштан деп кой, жаштардын ойлору, пикирлери, идеялары өтө баалуу. Ошонун негизинде азыр бир тариздеп, пландап алып туруп анан дагы ишти күчөтөлү деген ой бар да. Балким качан бир технологиялык державага айланабыз билбейм, качан бир аскерий державага айланабыз билбейм, бирок биз адеп державасы болушубуз керек да. Китепкө, жан дүйнөсү бай, сөзгө бай, бир кызыктуу эл болсок деген ниет болуп атат да. Ошон үчүн ушул долбоорду дагы улантабыз. Жаштарга Кудай күч кубат берсин. Өтө кубанганым ушул болду. Бул долбоор КМШнын алкагында бааланып, жылдын мыкты дебюту деген сыйлыкты алды. Бул өтө чоң сыймык. Айта кетсек, китеп окууну даңазалаган долбоорду Маданият министрлиги колдоого алып, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жаштар борборлору менен бирге ишке ашып келет. Республика боюнча 1000ден ашык китепкана бар. Аталган долбоор болсо ошол китепканаларды жандандырып, окурмандардын санын арттырууну бутага алган. Автандил Бактыбеков, Самат Асанбай уулу, СТВ. Бириккен күрөш дүйнөсү уюму кыз келиндер күрөшүнүн тарыхындагы эң мыкты балбанды аныктоо үчүн сурамжылоо өткөрүп жатат. Талапкерлердин арасында Олимпиада чемпиондору, дүйнө биринчилигин уткан кыздар менен кошо кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова дагы бар. Спорт агенттиги кыргызстандыктарды өлкөнүн сыймыгы Айсулуу Тыныбекованы колдоого чакырат. Добуш берүү уюмдун Instagram баракчасында жүргүзүлүп жатат. Айсулуу Тыныбекова учурда Олимпиада чемпиону, дүйнө биринчилигин
бир нече жолу уткан россиялык Наталья Воробьева менен виртуалдык мелдештин чейрек финалында таймашып жатат. Айта кетсек, Айсулуу Тыныбекова 62 килограммдагы балбандардын арасында дүйнөлүк рейтингде 1-чи орунда турат. Ушуну менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому жыйынтыкталды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.